Куттайымда саламатсыздарбы. Биз бүгүн Toyota'lar жөнүндө, кыргыз Toyota'lar жөнүндө сабак өтөбүз. Toyota'lar эмнеден башталат? Эң биринчи Toyota'lar лекалдан башталат. Мына 59 размерден лекал мен сиздерге тартып койдум. Мынакей. Бул лекалдын узундугу бул жака 21 сантиметр. Адан ашык кылбай коюңуздар. Анкен адам башына уже 21 сантиметр. Был лекал с учетом припуска на швы. Уже буну бычып эле, ушумойдон бычып эле тиге бересиздер. Бул жаанан 1 сантиметр аласыздарбы, же 1,5 сантиметр аласыздарбы, бул 59 размер. Мисалы 58 кылам десеңиздер, бул жаанан мисалы 1,5 сантиметр алсаңыздар, 58 размер болуп калат. Берден аласта да 1 сантиметр мындайынан тигилет болчу. Бул 4 лекал. Ушундайдан 4 алынат. 21-ди мен 4кө бөлдүм. Берде 5 сантиметр. Бул точкадан бул точкага чейин 5 сантиметр алдым. Бул жерден бул жерге чейин 11 сантиметр. Кайра бул точкадан бул точкага чейин 10 сантиметр алдым. Бул точкадан бул точкага чейин 14,5 сантиметр. Кайра бул жерден 15 сантиметр алдым. Бул точкадан бул точкага чейин 15,5 сантиметр. И бул жагында 21 сантиметр болгон, бул 6 сантиметр болот. Бул точкадан бул точкага чейин 6 сантиметр. Ошондо бул жактан бул жакка чейин 21 сантиметр. Бул жерди бөлгөндө могу жагына 16 сантиметр. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Ошентип лекалын өзүңүздөргө чыгарып алсаңыздар болот. Бул 59 размер. Жок, мен 59ду кичирейте албай жатырмын десеңиздер, мен мына 57 размер. 57, 56 ушул размер боло берет. Кайра эле ушуну 4кө бөлөсүздөр. Бул жагы 21 сантиметр. Бул точкадан бул точкага чейин 9,5 сантиметр. Бул точкадан бул точкага чейин 13,5 сантиметр. Кайра мына жерде берде 5 сантиметр, 10 сантиметр, 15 сантиметр, берде 21 сантиметр берге келет да, мына точкасы. Ошондо 4кө бөлдүңүздөр да. 5, 10, 15 и бир уже 21 сантиметр болуп атат. Ошондо берде 13 жарым, 14, 15 сантиметр. Бул дагы с припуском на швы. Бул мен көп жыл тигип жүргөн дайын лекалдар. Мен Toyota'ларды тиккем, өзүм цехым бар болчу, пошив и реставрация головных уборов деп. Бул болсо детский, атайлап мен сары өң кылдым. Детский размерлер. Берге чейин 20 сантиметр аласыздар. Мен эми мындай да, бул лекалын сиздер биринчи чийип алгыла болжолдойбуз. Анткени ар бир адамдын өзүнүн башына жараша кылынат. Мисалы, детский размер бул уменьшенный. Берден берге чейин 5 сантиметр берге, мен да 4кө бөлдүм. 5 сантиметр берден алганда, бул 9,5 сантиметр бул жаанда, берде 10 сантиметр, 13 сантиметр, берде 14 сантиметр, 14,5 сантиметр. Эми ушуну акырын мындайынан алып келиптир, бул жолдо анан биягын закруглять этип кетиптир, анан бияка увеличивать этип кетесиздер. Түшүнөтсүздөрбү? Формасы ушундай болот. Мисалы, мындай кылбайсыздар, немножко но жерин мындай закруглять этип кетесиздер. Анткени бул Toyota. Бул жолу бул детский Toyota'нын немеси. Ушул эле эмеде детский Toyota'ларды мисалы малахай кылам десеңиздер, ичинен мындай уменьшать этесиздер и 6 клин болот. Будан 4, булар 4 болот. Эми мына малахай. Малахай негизи 6 клинка болот. 6 клинка, 5 клинка болот. Өзүңүздөр ылайыктайсыздар. Мен бул жолу ушундай кылып атам. Бул 6 клинка, биягында, бул 5 клинка. Так, 13. Ошондо бул с учетом, бул 6 клинка. Бул с учетом припуска на швы. Ичиндегиси 10 сантиметр, бул 60 размер да, 60 размер. Ошондо могу жердеги берге чейин 10, берде болсо 13 сантиметр.
1,5 сантиметр бұл деген припуска на швы. Бұл сіздер бияғынан тиесіздер да турабы, ушу лекалын аласыздар, анан ушундайдан 6 бычасыздар. 6 бычкандан кийин могу жактары кошулат да. Могу жактары кошулат. Ошондо 6 кыласыздар. Эмне үчүн мындай кылабыз? Высотасы 25 сантиметр. Но это не принципиально. Прям точно ушундай кыласыздар деп айтпайм. Анткени сиздер бул лекалдарды өзүңүздөрдүн мисалы баштын өзүнүн формасына жараша тигилет. Если адамдын башы сүйрүү болсо, овальный болсо, сүйрүү болсо, анда буну бир аз кичирейтесиздер. Мындай сүйрүү баштарды өтө дагы сүйрүү кылып, мындай көргөзүп эметпеш керек да. Бывает толук баштар, бывает жагы узундар, бывает баягы жактары толук болот, арык болот. Вот ошондой ар бир адамдын өзүнүн эмесине жараша сиздер тигесиздер. Карайсыздар. Кичинекей баланын мисалы, бирөөнүн баласына башына чоң болот, бирөөнү чак болот. Анан кийин регулировка кылынат да, бунун баары деген регулировка кылат. Мисалы, адамдын башы сүйрүү болот мындай. Кээ бирөөнүкү жөн эле толук болот. Бирөөнүкү кандай десем, вот үстү жагы кичирээк, бул жагы чоңураак болот. Ар кандайбыз да баары дегенчи. Кээ бирөөнүкү наоборот, үстү чоң, биягы кичирээк болот. Мындай болуп. Мен болжолдоп атам. Формалары ар кандай болот дечи, мына ушинтип. Эми ошо башына карап, адамдын башына карап, особенно бетине карап туруп тигиш керек. Мисалы, мына Toyota'лар, мунун посадкасы эмеси, высотасы кичикей. Мен муну алдым дагы, бир аз биягынан кыскарттым. Эмне үчүн? Мындай Toyota'ларды сурагандар болгон, мен тиккенмин. Машинага киргенде башыман ыргытып жүрөм, анткени төсүнө тие берет. Төсүнө тие берет, биягын баары тигип бересиң жашына калып Toyota. Бир күнү көчөдөн көрсөң, биягы былчыйт, бир кызыктай көрүнөт да. Анан сурайсың да, эмне кылып кийдиң алдыаны, эмнеге формасы бузулду деп сурайсың, таанышың болсо. Таанышың болбосо унчукпай өтүп кетесиң. В любом случае эми учурашат, эжемиз кетиктер. Сурайсың, эмне үчүн? Ой, эже, ушул башым машинага тие берип ушундай болуп калды. Андан кийин моундай Toyota'ларды низкий посадка менен ушундай тигип, эркектин башы эми üşөбөш керек да. Машинанын ичинен чыгып туруп эле Toyota'ны издеп башына кийбейт да. Туруп чыга калат. Ушундай формадагы жаралган. Илгери ушинтип эле эмечи мына жактан мынтип 4 эмесин чыгарып, мүйүз деп койчу эле, эмне дечи эле. Мындайынан чыгарып койчу да. Башкача тикчи илгери. Мен жаңы баштаганда формалары башка болчу. Мындайынан чыгып турчу, мындайынан. 4 жактан мындайынан чыгып турчу да, мына көргөзөйүн ушинтип. Андан кийин улам өзгөрө туруп, аны квадратный болуп калдык бизчи. Мен баары бир немножко мындай округленный кылам. Всё равно мына жагын квадрат кылбайм. Мынтип карасаң квадрат болуп турат да, кээ бир Toyota'лар. Мен немножко биягын баары плавный уход болот да, бул жака кирип кетет. Детский Toyota'ларды берги чачык такса болот. Кызыл, жашыл, сары, көк чачыктарды коштуруп жерге кооздоп койсо, эки ак чачыкты өзүңүздөр жасап туруп ошону кооздоп койсо болот. Детский Toyota'лар аябай сонун көрүнөт да. Моундай чоң сурашат. Аябай чоң. Анткени здоровый адамдын башына соответственно Toyota'ларда чоң болуш керек. Ошон үчүн мен айтып атам, бул мыналардын баары деген бул не принципиально. Бул деген ой только ушундай тикил эмес. Ар бир областта өзүнүн лекалдары бар. Ар бир жашаган жерине. Даже вот өзүнүн бир областьтын ичинде район башкача тигилет. Илгери эле ушундай болчу. Белдемчи болобу, чермей болобу, жа дегенде шырдак болобу, бүт өзүнчө башкача болуп тигилет. Бүт эле. Бирок мен моундай кылып тигип жүрдүм. Toyota'ларды ушинтип детский эмелерди ушундай болуп бөлүнүп атты. Малахайдын эмнеси, айырмасы эмне? Бул малахайларга можана кичикей эле кошулат. 5 сантиметр, 6 сантиметр эле
эмеси жанагы көрпөсү же териси кошулат да, болду ушул эле айырмасы. Малахай негизи биз катуу тикпейчик, жумшак кылчык. Малахайды эмне үйдөн малга, сарайга, тияка бияка башына кийип алып, жеңил бүктөп чөнтөгүнө салып. Негизи баш кийим тиккенде негизи кооз болуш керек. Обязательно кооз болуш керек. Бирок эң главный адамга удобный болуш керек, жылуу болуш керек. Башына жагымдуу болуш керек. 500 граммдан ашпаш керек. 500 граммдан ашып кетсе, анда болду. Баш ооруйт. Ошону да учет кылыш керек. Эми 300 граммдан 500 граммга размерине жараша кылат. Кичинекей балдарыбызга 200 граммда кылган болот. Эми многулардын баары эмелер терилер бүт экомех. Мен сиздерге мастер-классын көргөздүм. Жана ак гребенной лентамен көргөздүм. Бирок ушулар эле, мисалы, мынакей, ушул эле. Чарбадагы эле жүн. Мен монтип бөлүп, мындайына бөлүп, жана жыгачтын ортосуна коюп туруп, анан биягын илеп, мондай өзүмө жасап алдым. Эми ушулардын баарын жасаганда мына көрүңүздөрбү, эч ким айтпайт мунун тиги койдун териси деп. Бул жүндү илеп кантип иледиң? Жана технология менен иленди. Мына жашынакай болуп эле, мына түйөтелер минтип кайрып койсо, жашынакай түйөтелер болуп калат. Тарап жашынакай оңдоп койсо, мына түйөтелерди көрүңүздөрбү? Жаман эмес, жакшы. Кийсе болот. Жеңил, жылуу, анча-мынча давление менен башта кан тамырларга, эмелерге жеңил болот. Мындай коздоп койсо болот. Мен азыр жаңы эле түйөтайдын темасын бүгүн эметем, айтамын. Кантип тигилет, эмне кылат. Бул биз лекалдардын баарын сиздерге түшүнүктүү. Көрпөнү кантип жасаш керек эмесин, могу жагын жүндөн. Көрпөнү жүндөн экомехти кантип жасаганды бүт көргөздүм. Мурунку мастер-класстарды көрүңүздөр. Анан кийин мына мен коздоп, мына жактарын көрүңүздөрбү? Коздоп кандай кылам? Мынакей өзүнчө жүндү илеп алам. Раскладкасын өтө жука кылбайм, өтө калың кылбайм. И биягына марля кошом. По желанию дегендей. Биягы болсо мындай. Оймо чиймесин башка өңүнөн салып коем. Но мисалы эме меринос болчу. Астында күрөң жүн бер жака тээп чыгып, мериностун өңү башкача болуп калды. Көрүңүздөрбү? Эки жүндү кошсо эми күрөң жүндөрдү кошсо болот, башка өңдөө жүндөрдү кошсо болот. Мына ушинтип даярдап, анан кийин кошомун. Мисалы могу төртөө окшош, мына төртөө окшош болуп турат. Төртөө окшош, мен мына лекалдарды коюп буларга. Анан бул жаанан мындайынан тигилет. Тигилгенден кийин моундай болуп калат. Мына мен просто ак жүндөн эле, ак кийизден эле жасадым. Ак кийизден жасадым. Моундай көрпөлөр, мына түйөтай. Көрүңүздөрбү? Бүт эметсе болот. Жасаса болот. Ак жүндөн ушинтип кошуп, жасап, муну мен машинкага эле тигип койдум. Бул эми оңолот, эметет, уйпаланат, жашынакай болот. Менин максатым мындай болуш керек да, эме кийизден жасагандай мындай. Жок, мен аябай мындай, кандай десем, сусар түйөтайга тигет элем. Жок, мен норкага тигет элем. Мага мындай кийиштин кереги жок десеңиздер, аласыздар. Моундай самоклейка бар. Клейленет бул. Үтүктөп койсо клейленип калат. Бул катуусу. Муну аласыздар, анан кийин бархатты моундай мочалкага коюлат. Бул чоң мочалкалар болот. Жана эшикке кагабыз го, утеплитель тоже. Ошону алабыз. Бархатты сүрөтүн нар жакка каратып, буну болсо клейлейбиз. Соответственно, бычып алабыз. Моундай кылып. Мисалы, мынагу бархат, кымбат бархат. Муну кийизге коесуздар. Үтүктү бассаңар, бархат биягы жылтырап калат. Жылтырабаш үчүн моундай мочалкага коет. Анан кийин буну деле ушундай бычып алат. И муну бас, чыгарып коюп коет кургаганча, ызыгы кеткенче. Анан бул болсо кап-катуу болуп калат.
катуу болуп туруп эметкенден кийин анан мындайынан шырып 3-өн 4-өн таза болбосо саймалап кылса болот, колго саймалап койсо болот да, эметип. И 4-өн коштуруп жашынакай түйөтөй кылса болот. Мындайынан эңкейтип. Мен эми жүн менен иштеп аткандан кийин бархат менен иштегенди билем, бирок мен жүн менен иштеп аткандан кийин мен сиздерге ушундай эме биздин бүт мыналардын баары эме тим эле тойго кие турган эме эмес, бул деген биздин жана чарба жүндөр, өртөнүп аткан чарба жүндү алып, моундай эко мехин жасап, могундай кайра эле ушул эле жүндөн ушундай лекалдарды жасап, кооздоп, ар кандай кылсаңыздар болот. Муну мындай майда рисунок кылсаңыздар болот, оймосун. Жок, мен башкача сонун кылам десеңиздер болот. Болгону мына могу жерге чейин эле кылыш керек, анткени баарда мех болот. Основной мына могу жери. Мынакей мен дагы только могу жерге көңүл бурдум. Биягы ачык. Бүт берде оймо чеймеси жок. Эми могуну болсо мен жөн эле күрөң жүнгө ак жүндөрдү таштап туруп анан ушундай кылып койдум. Эми мындайынан карасаң, бул эме по желанию дегендей. Сиздердин кандай десем, фантазияңар, илхомуңар кандай болот, ошондой кыласыздар. Муну деле мына ушундай төөсүнөн эметип. Мындай түйөтайларды көп тиккем. Анткени экспериментальный кылам да, мен баарын пробниктерди кылам. Эми меринос тапсаңыздар, мериностун жүнүн кырккандан кийин эле меринос мындайынан бөлүнүп турат. Ошо акырын эле бөлүп туруп анан жанагы жыгачтын арасына коюп туруп анан үстүн илеп, моундай кылып. Териси ылдый жакка карайт да мына жүнү. Анан үстүнөн мындайынан бүт эметип туруп анан ошондой эко мех жасап алса болот. Бунун баардыгы, могу жүндөрдүн баардыгы эми эко мехке ылайыксыз жүндөр. Буларчы негизи мындайдан кылбайт. Анткени эми башка интернетте, орус тилинде интернеттерди көрсөңүздөр, баары итальянский мех, биршафт, анан да бирдемки, анан аябай тармалала флис деп коет. Бизде андай жүн жок. Бизде жок андай. Койлордо тармал кой да жок. Болгондо мен мына козулардын жүнүн караса, бизге тармалданып турат. Мынакей мынтип карап турсаңыздар, тармалданып. Но бир козунун эле жүнү болгондо өңдөрүн ар кандай. Бут жагында башка, жонунда башка, анан мынтип бай эмет койсоң, өзүнүн мындай өңү табигый өзүнүн өңү жашынакай да. Мынтип карасаң, не крашеный, естественный, өзүнүн өңү, көрүнүшү да жакшы. Булардын баардыгы не крашеный. Мыналар деле эми кийсе болот. Биз эми тоо таштын арасында жүрөбүз го, шамал дегендей. Эч кимибиз баягы башыбыз кышындай ызып кетпейт. Но жеңил, жакшы, башка да жакшы, жагымдуу. Мунун өзүнүн технологиясын түшүндүрдүм. Эми булардын 4-өн кошуп алгандан кийин, мисалы 4-өн кошуп алдык да. Андан кийин мехти кантип эмтебиз? Мынтип могу жеринен карайбыз. Урматтуу айымдар. Мисалы бүт эле ну хотя бы биягында 10 сантиметр бияка чыгып туруш керек. Но это тоже не принципиально. Адамдын бетине карайсыздар. Если эме бир аз ниже кылса, то 8 сантиметр кылса болот. Эми мына болжолдоп ушул жерде, мына болжолдоп ушул жерде бизде бул эме болуш керек. Териси ушул жерде болуш керек. Ушундай болуп эметиш керек. Төөсү чыгып туруш керек. Если төөсүн чыгарбайм, жок, мага эмеде могу жагы узунураак болсун десе, андай деле кылат. Бирок берде баягы 10 сантиметр болсо, ну хотя бы 7 сантиметр чыгып туруш керек. Көрүнүп туруш керек да. Ошо плюс-минус 10-11 сантиметр, 7-8 сантиметр мына жер чыгып туруш керек. Анан бунун высотасы, мына могу теринин высотасы негизи берден бияк 21 сантиметр болгондон кийин, бул 21 сантиметр болгондон кийин тиккенден 20 сантиметр болот. 10 сантиметр бияка кетсе, бул жагыбыз биздики 14 сантиметр болуш керек. Эмне үчүн? Бияка кетет подгибке. Анан биягына да кетет подгибке. Могу ылдый жагы биягына тигилет, бул жагына тигилет.
өйдө жагына саржа тигилет, башка мата тигилет дагы, анан ичине кайрылып анан ичин полный закрывать этет, жабат. Моундай ушундайды оруп киргизесиздер, жумшак кылам десеңиздер, бүктөп алып жумшак кылам десеңиздер, ошон бунун ичине ушундай синтепон кетет. Синтепон атын таппай калбадымбы? Синтепон кетет. Жок, мен бархат менен, анан мен тимеле тикесинен тура турган десеңиздер, мондай ушулар кетет. Бираз мыногу шапканын объемунан бираз кененирээк болуш керек. Бираз. Анткени бул мынтип калса башын басып калат. Мунун объему 60 сантиметр болсо, 60 размер болсо, муну бир 65 кыласыздар. 5 сантиметр, 4 сантиметр бул жака чыгат. Анан кийин эмне үчүн бул деген тебиш керек да. Биякты тебип чыгыш керек. Ошондой кылып эметет да. Мунун баары көрүнүп атабы? Ушундай тебип чыгат. Эми азыр мен сиздерге мындай менен оодарып көргөзөйүн. Эң биринчи төөтайдын төөсүн тиккенден кийин, колпачогун тиккенден кийин, колпачогун тигесиздер да, мынакей. Колпачогун тиккенде мыногу жагына бул териси тигилет. Бул объемун полностью аласыздар. Эми 60 сантиметр болсо, объему где-то 80 сантиметр болуш керек да. 80, кээде 85 адамдын бетине, көлөмүнө жараша. Бети кичинекей болсо 85 болбойт. 80ге жетпеген, 78 болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн 80 болуп калат. В общем, 80ден 85ге чейин регулировка кыласыздар. Мен могу жаан айтып атам. Могу жаан, узундугун айтып атам. Мисалы, бул 40 сантиметр. Бул только жарымына жетет экен. 80 сантиметр алсаңыздар, ушундай дагы аласыздар. Ушунун баарын бычып алгандан кийин, мына шапкага мынтип бычып алгандан кийин, мындай кылып бычып алгандан кийин, көрөсүздөр да, үстүнөн деле көрүнүп турат. Кенен болуш керек. Анан 80 сантиметр кылып алдыңыздар, калпагын кылып алдыңыздар. Бул жагына мындайнын жүнүн ич жагына каратып туруп, бул жагына моундай матадан тигесиздер. Бул матасы, мисалы, бул 80 сантиметр болсо, матасы плюс-минус 73-72 сантиметр болуш керек. Могусу кичирээк болуш керек. Эмне үчүн? Могу жаан бүрөсүздөр. Интип бүрүп кошуп. Ошондо мен мындай кылам да, бул терини 4кө бөлөм. Бул материалды да 4кө бөлөм. 4 жерден ине менен илип коем. Жип менен илип, анан бул жерден бул жерге тиккенче акырын бүрүп кете берем. Бүрүп кете берем. Бүрүп эметкенден кийин бул уже дайын болду да. Буянда мына эмеси материалы тигилди. Анан кийин тигилгенден кийин бул жерден азыр көргөзө албайм, анткени тигилип калды. Төөтайды көрдүңүздөрбү? Мунун ичинде саржа тигилди. Тоголок болуп туру. Эми буну саржасы менен, ичинде подклады менен буга тигиш керек. Буга тигиш үчүн биз деген мындай кош керекпиз, мына. Мындай кош керекпиз. Турабы? Эми мындай кошкондон кийин могу жеринде шоу көрүнбөш керек. Могу жерде шоу көрүнбөш. Аны кандай кылабыз? Значит, биз мындайынан кош керекпиз. Мындайынан кош керекпиз. Биз муну оодарабыз. Мына, көрүп алыңыздар. Калпагын оодарып алабыз. Мынтип. Ар бир калпагынын ортосун табабыз. Мынтип илебиз. Биягынын ортосун табабыз, кайра бияка илебиз. Көрдүңүздөрбү? Мына, ошо наглядно көрүнүп атат. Анан кийин ошо бүрүп, биякты да бүрүп тигебиз. Бүрүп алабыз. Баарын мынтип. Анан үстү жагы бүрүлдү, биягы бүрүлдү. Анан бул жагында материалы да битке тарыраак мындайынан оодарабыз. Бүрүлгөндөн кийин буну мынтип оодарабыз. Кыйын көрүнгөнү менен оңой эле, бир көрүп алсаңыздар. Анан бул уже ушундай болуп калат. Бул бияка кошулуп калды да. Бул жака кошулгандан кийин
Бул жагына мочалка же мына эмени синтепонду мынтип салабыз. Биягынан саржасы мындайынан бөлүнөт, кирет. Туурабы? Бияга кошулуп турабы? Бул жагына мындайынан кошулуп тур да. Кошулуп тургандан кийин могу биягында мата, моун жанагы эко-мех менен саржаны мындайынан мынтип туруп саржаны бияка кайрып, анан но жеринен тигип коебуз. Ошондо аккуратно болот. Тигилгенден мындайынан бүктөйбүз. Мынакей, тигилгенден кийин бүктөйбүз. Тигилди. Көрдүңүздөрбү? Тигилди. Буну биягына көбүрөөк кайрыйбыз. Биягына тигебиз аккуратно. Оодарабыз. Мындайынан. Анан тияк-бияктарын мынтип текшеребиз. Мындайынан текшерип турганын колубуз менен мынтип көрөбүз. И анан эң акыркы процесс саржа менен лекалыбыздан кичирээк, бир аз кичирээк лекалыбыздан мындай бычып алабыз. Саржаны бычып алабыз. Эми ошол саржаны бул жака эле көргөзөйүн, мунун ичине мынтип салабыз. Бүт тигилди. Эми конечный результат. Болгону могу жерине акырын тигип коебуз. Болду. Ичи мындай саржасы менен жакшынакай болуп калат. Муну эми мындайынан бүктөсөңүздөр, мындайынан ыргытсаңыздар да форманы бузбайт. Жакшынакай болуп жүрөт. Будан чоңураак кылсаңыздар болот, будан бийигирээк кылсаңыздар болот, будан ылдыйраак кылсаңыздар болот, мындай кылып, кооз кылып. Башында жакшынакай болуп жүрөт, кооз кийгенине дагы. Көзгө дагы мындай жакшы көрүнөт, анткени бул кийиз. Бархат кластер ал сый. Сусардыкы, Норканыкы ал сый. Бир жака конокко барсаңыздар дагы сый деп коет. А эми үйдө жүргөндө бул деген үйгө кийген рабочий вариант тетелер. Очень удобный, аябай рабочий варианттын эми тетелери. Чарбага киргенге, тоого, бияка рабочий варианттар. Башыңыздар ызыбайт, башыңыздар үшбөйт, баш оорубайт, жеңил дагы, жагымдуу дагы. И үшбөйт, самое главное. Шамал болду, желке да жылуу жүрөт. Эми малахай жөнүндө айтайлы. Малахайды моундайдан алтоодо кыласыздар. Узундугун регулировка кыласыздар. Кээ бирөөнүкү башы кичикей да, кээ бирөөнүкү чоң. Эми будан чоң кылганга болбойт, будан кичикей кыласыздар. Анан эми бул малахай. Мисалы алайлы да. Но малахай, 6 клинка. Малахай эмне үчүн эме төтөйдөн канча айырмасы бар? Мондай 6 клинка болгондо бул 6 клин аны мындай тоголок көрүнөт да, башка. Жанагы биздин петушоктор барбы? Кытайдын петушогу. Вот жолдошуңар мисалы Кытай петушок кийип жүрөбү? Ошо Кытай петушокту алып эле 6га кесип салгыла, ошол лекал болуп калат. Мисалы да, эми таза түшүнбөй кандай десеңиздер. Анан кийин ошо тоголок башына берине тигилет, төтөй тигилет болгону мындай бияга кичирээк, бияга чоңураак болот, а бияга кичирээк болот. Болду. Берге жөн эле жөндөмөт коесуздар, кооздоп эле коесуздар. Анан төөсү жылуу жүрөт, чекеси жылуу жүрөт. Негизи бул жүндөр мисалы адам жанындагы абаны жылуу кармайт экен. Канча ишти суук болбосун, адам жанында мүмкүн бир 10 сантиметр же 15 сантиметр жылуулукту сактайт экен да, булар өзүнүн немеси мустак абаны келтирбейт. Эми адамдын башына кандай мустак аба урбасын, бул оказывается жылуулукту сактайт экен. Мунун өзүнүн ушундай жүндөрдүн касиети бар экен. Эми меринос аябай жакшы жүн тапсаңыздар, будан да кооз эко-мех болот. Аябай кооз жакшынакай болот. Эме пальтолорго жака, жең кылса болот да. Мунун баардыгы оңой жасаганга, жеңил. Мен принциптерин баарын сиздерге түшүндүрдүм.
дагы да айтам, менин айтканым тимде закон эмес. Ар ким өзүнүн билген формасы менен тигет. Мен просто сиздерге принцибин түшүндүрдүм. Кокуй бизде андай тигилбейт, анан андай туура эмес айттың же туура эмес үйрөттүң дегендерге мен мындай айтайын. Бул не принципиально. Бул мисалы мен ушунча жылдан бери ушундай түйөтелер тигип, өзүмдүн баягы чай пулума таап жүргөн эмемин да, ушу менен эле. Анан кандай десем, эми сиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө тиге бериңиздер, колуңарды үйрөтүп бериңиздер. Анан кийин эметсеңиздер болот. Мен көп жыл норкаларды тиктим, сусарларды тиктим дегендей, писет жакаларды оңдодум. Дагы эмне кепка, норканын кепкаларын тигиндей, мындай, андатыр дегендей, обманка, ушанка, бүт ошолорду тигип жүрдүм да, эми заказ кылып. Реставрация кылдым. Көбүнчө мындай эски кийип келип турган ушуну мага реставрация кылып берчи дегенде, жана орустар айтканда вторую жизнь давала. Норка шапкаларга, эмелерге реставрация кылып. Почти 21 жыл болду, 25 жыл ушундай, билбейм мен. Биринчи түйөтайымды ошо 22 жашымда тиккем. Анан кийин баягы чарчайт экенсиң, эметет экенсиң, токтоп койгом. Менде колодкалар бар. Цехым жабылыптыр дегендей да. Ошон үчүн мен баш кийим жөнүндө сөз кылып атсам, мени туура кабыл алыңыздар. Менде бунун баарын тигип жүргөнмүн, көргөнмүн, сатканмын, элдер кийген. Анан үй бүлөңүздөргө ушундай эле жасап, балдарыңыздарга тоодо жүргөн айымдар бизде бар да, эми тирлик баарыбыз кылып атпайлыбы? Кээде жайлоого чыга тургандар, кээде баягы токойдун жээгинде жашагандар, жайлоодо жашагандар, айылдын ичинде жашагандар. Рабочий вариант. Очень удобный дегендей. Абдан жакшы кооз. Анан ушундай деле үйрөнө берсеңиздер, анан беркинде түйөтелерди тиксе оңой болуп калат. Коркпой эле тиге бересиздер. Может, бирөөңүздөр иштерлик кылып жасап кетесиздер. Баарыңыздерге көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Бүгүн ушу түйөтелер жөнүндө сиздерге айтып бердим. Кичинекей маалымат берип аттым. Үйрөнүңүздөр, көрүңүздөр, коркпоңуздар, балдарыңыздарга тиге бериңиздер. 300, 250 грамм, 150 граммдан 500 граммга чейин, 500дөн ашырбагыла баш ооруйт. 400 грамм ушундай кылып туруп иштей бериңиздер, коркпоңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Биздин каналга катталыңыздар, 40 кыз деген YouTube каналга катталып, биз менен бирге болуп, ушундай түйөтелерди тиге бериңиздер.